Улуу атамекендик согуштун ардагерлерине арналат. Внимание! Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Үч жүз 60 миң Кыргызстан жарандары фронтто болгон. 90 миңи фронттон кайтпай калган. Бүгүнкү күндө 141 гана согуш ардагерибиз бар. Эскерүү автоколоннасы ысык суукка карабай 40 күн жана 40 түн бою бүт өлкөнү кыдырып чыкты. Кыргызстандын эң алыс жери Лейлек районунун Кулунду айылынан бери 40-50 жылдардагы 28 советтик унааны автожүрүштүн катышуучулары түртүп келишкен. Биз Ооган согушунун ардагерлери Улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин ар бирине барып, жеңиш күнү менен куттуктадык. Бул биздин аларга болгон ыраазычылыгыбыз, биздин алардын алдындагы милдетибиз жана сыймыгыбыз. Урматтуу Улуу атамекендик согуштун ардагери, Афганистан ардагерлеринин атынан медаль тапшырууга уруксат бериңиз. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү араң жанган чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Урматтуу Улуу атамекендик согуштун ардагери, Афган согуштун ардагеринин атынан Күндүр мекенибиз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү. А сейчас это выжимать, как говорит. Задам, да, мне сфотографировали, да? Ноги не ходят, они это тоже. Тут вообще не работает. Якунин Семен Иванович. Вы наблюдаетесь. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым.
гордимся вами. Держитесь. Спасибо большое. В вашу честь. Чтобы не забывали нас, а мы вас, пока живые, будем гордиться тоже молодежью. Спасибо. Будем рады. Спасибо большое, что приехали. Разве для смерти рождаются дети? Родина, разве хотела ты нашей смерти? Родина. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Кыргыз жоокерлери бардык тараптан эбегейсиз зор баатырдыкты көрсөтүштү. Фронтко жөнөтүлгөнгө чейин алардын көпчүлүгү танк эмес, жада калса автоунааны көргөн эмес. Бирок алар согушушту. Адамдар үчүн, өз эли үчүн, үй бүлөсү үчүн, мекен үчүн. Улуу ата мекендик согуштун тирүү катышуучуларынын арасынан бир гана рота калды. Демек, азыркы балдар аларды таанып билүүгө милдеттүү. Биздин баатырлар жеңген согуш апааты эч качан кайтып келбейт. Бул көз жумгандарга керек эмес. Бул тирүүлөргө керек. Бүгүн ондогон жылдар өткөндөн кийин алардын башынан өткөргөн окуялардын үрөө учурган учурларын гана эмес, ошондой эле союздук республикалардын элдери душмандын бардык пландарына каршы кылган иш-аракеттеринин укмуштай биримдигин элестетүү кыйын. Жалпы иш үчүн жеке кызыкчылыктар унутулса, бул курмандык, бул милдет сезими, бул биздин фашизмди жеңген бардык элдердин улуу биримдигинин даңктуу тарыхы. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп биздин ушул өмүрдө. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты.
улуу ата мекендик согуштун талааларында кыргыз, орус, казак, өзбек, тажик жана украин жанаша согушкан. Алардын мекенди коргоого болгон умтулуусу бирдей болгон. Көп улуттуу өлкө душманга каршы биригип гана фашизмди жеңе алды. Сиздин урматыңызга кичинекей парад өткөрүп коелду дейли, ошого уруксат бериңиздер. Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, смертный поедет ночей родной страны. Пылают города, охваченные дымом, гремит звезды Христа сурмовый бог войны. Артиллеристы зовет ночит на нас. Из многих тысяч Здравствуйте. Знай, родная мать, знай, жена подруга, знай, далекой доме вся. Вы награждаетесь медалью Ардагер. Спасибо. Плетка надулась. Точно. Это первый номер летняя шапка. Сиздин урматыңызга биздин кичинекей парад өткөрүүгө уруксат бериңиз. Здрасте. Здрасте, дед. С праздником. Вот так Здрасте. Вовремя. С праздником. Великой Победы. Серега, теперь снимайте меня. С нашей победой. Николаевич. 14 лет. Я на фронте был, когда мне было 14 лет. Я Знаем. уже шагал по Берлину. Вам вручаем медаль Ардагер. Разрешите? Давайте похлопаем, поприветствуем. Поздравляем.
медальмен сыйлап коюуга уруксат бериңиз. Азыр бул кишинин атына урматта парад өткөрүп коебуз. Ana para tutarken marknadsföring. Ana молодцы. Улуу атамекендик согуш учурунда Кыргызстандын 150 миңден ашуун жоокери орден жана медальдар менен сыйланган. Алардын ичинен 22 жоокер даңк орденинин толук ээлери болушту. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алышты. Эң биринчи Советтер Союзунун баатыры болгон кыргыз Панфилов дивизиясынын жоокери Дүйшөнкул Шопоков. 28 Панфилов гвардиячылар душмандын 50 танкы менен тең эмес салгылашып, алардын 18-ин жок кылышкан. Чолпонбай Түлөбердиев 1942 жылдын август айында немис бункеринин амбразурасын өз төшү менен тосуп баатырларча курман болгон. Ржев согушунда улуу атамекендик согуштун тарыхындагы эң кандуу согуштардын биринде 17 миңден ашуун кыргыз жарандары курман болушкан. Разрешите открыть парад маленький. Спасибо вам за то, что мой сын увидел это. Кандуу согуш, кансыз согуш, дагы согуш 99, тийди согуш жүрөккө. Бул согуштар токтолбосо, кимдер жетет тилекке? Ардагер медальмен сыйланат.
чечип бериш керек. Урматтуу Наскулов Адамбек, сизди ардагер медаль менен сыйлайбыз. Биз улуу атамекендик согуштун ардагерлерин тирүү көргөн акыркы муунбуз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алардын катары күн өткөн сайын азая берет. Эс тутумубузду сактап, кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто Матвиенко Григорий Терентьевич. Вы награждаетесь медалью ардагер. Раньше, так сказал бы, служу Советскому Союзу. Провести парад. Ваша честь. Пожалуйста, ваше желание, ваша воля. Если заслужил, можно. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня. Прикрою, Коля. И вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Поздравляем! Спасибо! Здравствуй, деда! С праздником вас! Ну, уже 97 дедушки, вот 30-го будет. В войсках был, какие фронта был? Старой Руси. Белоруссия? Старой Руси он Старой служил. Руси. Уважаемый ветеран Белогорцев Алексей Прокопьевич. Да. Вас награждаем медалью ардагер. Поздравляем вас. Спасибо. Что не забываете?
этой пилотке вы воевали? Да. Был Ну-ка, на Западе, поправьте. был на Востоке, был. 2 войны заканчивал. И 6, почти 7 лет отбухал. Помолодели сразу. Сразу молодой. Да, это такая вот сюда вот. А, Шальнов Антон Семенович. Да. Вы награждаетесь медалью Ардагер. Все. Все, дед. Этот гимн помните, да? Ну как же не помню. Советского Союза. Советского Союза, Мы к вам привезли хоть кусочек, частичку Советского Союза. да. Частичку, да. Хотя бы вы нас предупредили, как мы вас встретили бы от души, понимаете? Спасибо, что вы есть. Большое спасибо. Эрликов Виктор Александрович. Вы награждаетесь медалью Ардагер. Большое спасибо. Бүгүнкү күндө ар бирибиз улуу ата мекендик согуштун баатырларына ыраазычылык сөздөрдү айталы. Биз ата бабаларыбыздын тарыхын кайрадан жазууга жол бербейбиз. Алардын өлбөс эрдигинин унутулушуна жол бербейбиз. Биз биримдигибиздин бузулушуна жол бербейбиз. Спасибо большое от души. За всех ветеранов спасибо большое вам. Что не забываете, спасибо. Вашу честь, разрешите провести маленький кусочек Советского Союза и парад. Спасибо. Удачи вам, прекрасной жизни, здоровья, самое главное. И терпения.
Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Спасибо, огромное спасибо. У нас один дедушка погиб без вести, пропал в 41-м. А только в 78 году его нашли пионеры. Представляете, всегда он считался без вести пропавшим. Второй дедушка пришел с ранениями, очень много медалей, орденов. Все уже умерли. Это такая память, так здорово. Спасибо огромное всем, кто организовал этот праздник. Экспедициянын уюштуруучулары Таштанбеков Акбөкөн Дукенович жетектеген Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы автожүрүштүн бардык катышуучуларына терең ыраазычылыгын билдирет. Автожүрүшкө катышкандарга, жардам бергендерге, бизди колдогондорго ыраазычылык билдиребиз. Унааларды кичинеден чогултуп даярдаган механиктерге рахмат. Биз эстафетаны баштадык. Колдоңуздар. Лайк басып, тааныштарыңызга жөнөтүп, жана досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге жеңиш үчүн рахмат.